Элестеткиле, Бишкекте таңкы саат 7:30. Сиз аялдамада турасыз. Алдыңызда эл толгон маршрутка өттү. Жол кире 20 сом. Артынан бош Яндекс келатат. Бирок баасы 300 сом. Сизде тандоо бар. 280 сомду үнөмдөп маршруткага кыпчылып баруу же убакытты жана комфортту тандап таксиге түшүү. Мына ушул экономиканын эң жөнөкөй жана эң башкы мыйзамы. Экономика бул цифралар эмес, бул сиздин тандооңуз. Сиз 280 сомду үнөмдөсөңүз, аны кечинде үйгө нан же май алганына жумшайсыз. Ал эми таксиге берсеңиз, ал акчаны айдоочу бензинге, андан ары партнер же Газпромдун кирешесине кетет. Бирок эң кызык суроо башка жерде. Сиздин айлыгыңыз кайдан келет? Көпчүлүк мен кечке чейин кеңседе отурам же секте тегем, ошол үчүн компания мага айлык төлөйт деп ойлошот. Бирок чындыгында компания бул акча басып чыгаруучу станок эмес. Сиздин айлыгыңыз сиздин эмгегиңизден эле эмес, дүйнөнүн ар кайсы бурчугундагы миллиондогон адамдардын тандоосунан куралат. Мисалы, сиз тигүү цехинин иштесеңиз, сиздин айлыгыңыз бул Москва же Новосибирск шаарындагы бирөөнүн Кыргызстанда тигилген куртка жакшы экен деп тандап акча төлөгөндүн натыйжасы. Эгер ал башка өлкөнүн кийимин тандап койсо, сиздин компанияңызда акча болбойт. Биздин экономика бул чоң бир чынжыр. Сиздин таңкы тандаган кофеңизден баштап, кумтөрдүн алтынына чейин, Орусиядагы мигранттын которгон акчасынан баштап, Кытайдан келген фураларга чейин баары бирине байланган. Бүгүн биз эмне үчүн баарын кымбаттап жатат? Эмне үчүн компания байыса да менин айлыгым өспөйт? Жана Кыргызстандын экономикасы чындыгында эмненин үстүндө турат деген суроого жооп издейбиз. Бул теория эмес, бул сиздин чөнтөгүңүздөгү акчанын тагдыры. Экономиканын эң биринчи мыйзамы биздин каалоолорубуз чексиз, бирок ресурстарыбыз, акча, убакыт, энергия чектелүү. Муну биз альтернативдик баа же бир нерсени тандап жатып, экинчисинен баш тартуу дейбиз. Кыргызстандын реалдуулугунан мисал алалы. Сиздин колуңузда $10.000 бар. Биринчи жол. Сиз бул акчага Бишкектин четинен Патсамаджоку бир бөлмөлүү батирге алгачкы төлөм, первоначальный взнос катары төлөйсүз. Бул келечектеги туруктуулук. Экинчи жол. Сиз бул акчаны Кытайдан акыркы моделдеги электрондук, мисалы BID же Zikr алып келип, аны таксиге коесуз же кайра сатып пайда көрүүнү көздөйсүз. Эгер сиз машинаны тандасаңыз, анда бул чечимдин альтернативдик баасы $10.000 эмес, анын баасы сиз албай калган батирдин келечектеги кымбаттап жана өз үйүңүздө жашоо мүмкүнчүлүгүн жоготуу. Эми статистиканы карап көрөлү. Кыргызстанда акыркы 5 жылда кыймылсыз мүлк орточо 40-60% кымбаттады. Ал эми автоунаа базарларында атаандаштык ушунчалык күчөйдү дейли, электромобилдик баасы бир жылда эле 15-20га түшүп кетиши мүмкүн. Демек, сиздин бүгүнкү тандаган жолуңуз 5 жылдан кийинки байлыгыңыздын же кедейлигиңизди аныктайт. Бул мамлекеттик деңгээлде да ушундай. Кыргызстандын бюджети жылына болжол менен 400 миллиард сомдун тегерегинде. Сизде тандоо бар. Же бул каражатты Камбар ата гээсине жумшап, келечекте кошуна өлкөлөрдө свет сатып байыйбыз, же бул акчаны социалдык төлөмдөргө жана айлыктарды көтөрүүгө жумшап, бүгүнкү күндө элдин абалын жеңилдетебиз. Эгер биз бүгүн баарын жеп салсак, эртең энергия жетпегенден заводдор токтоп калат. Мына ушул ресурстардын чектелүүсү. Ар бир чечимдин өз баасы бар. Адистешүү бул экономиканын эң кубаттуу кыймылдаткычы. Адам Смит 1776 жылы эле бир жумушчу жалгыз иштесе, күнүнө 20 ийне жасайт. А эгер 10 адам жумушту бөлүп алса, бири зым кессе, бири уштаса, анда күнүнө 48.000 ийне чыгарганды далилдеген. Бул натыйжалуулукту 2400 эсеге өсүшү. Биздин реалдуулукта бул швейка, тигүү тармагы. Кыргызстандын расмий эмес маалыматтары боюнча бул тармакта 300 миңден ашык адам эмгектенет. Биз пакта өстүрүп, кездеме токубайбыз. Бизде адистешүү бул дизайн, тез тигүү жана логистика. Статистика Кыргызстан текстиль экспорту 90%дан ашыгы Орусия жана Казакстанга кетет. Биз жылына 100 миллиондогон долларлык кийим сатабыз. Эгер бир тигүүчү өзү пакта эгип, өзү кездеп, токуп, өзү бычып, аны өзү Москвага барып сатса, бир көйнөктү тигүү 6 ай убактысы кетмек. Адистешүүнүн аркасынан бир көйнөк орточо 20-30 мүнөттө даяр болот. Азыр жаңы адистешүү пайда болду. IT тармагы Кыргызстандын Парк высоких технологий мекемеси 2023 жылдагы кирешеси
5 milliard сомдон ашты. Программисттер тигүүчүгө караганда 5-10 эсе көп кошумча нарк чыгарышат. Алар код жазышат, тигүүчүлөр кийим тигишет, ал эми фермерлер тамак беришет. Эч ким баарын өзү жасабайт. Бирок бул жерде бир чоң көйгөй бар. Элестетиңиз, сиз программистсиз, сизге эт керек. Сиз малчыга барып, мен сага сайт жасап берем, бирок малчыга сайттын кереги жок болушу мүмкүн. Ага чөп же солярка керек. Сиз эми чөп саткан адамга издеп жөнөйсүз. Мына ушул бартер же товарды товарга алмашуу өтө жай жана натыйжалуу процесс. Экономикалык эсеп боюнча, эгер дүйнөдө 100 эле товар болсо, аларды бири-бирине алмашуу үчүн 4850 ар кандай баа керек болмок. Ал эми акчанын өзү жетиштүү туугандар. Неге? Анткени сиз бирөөгө барып тигин алмаштыр, буну алмаштыр дебейсиз, жөнөкөй эле $100 сатып аласыз. Ал адам $100 алып туруп башка өзүнө солярка же болбосо чөп сатып алат. Айтор, ошон үчүн дагы акча ойлонуп табылган. Бартер менен экономика эч качан өспөйт. Анткени адамдардын убактысы 90% керектүү адамды издөөгө жумшамак. Ошондуктан акча пайда болгон. Акча бул адистешкен адамдардын ортосундагы универсалдуу көпүрө. Сиз өз эмгегиңизди акчага сатасыз, ал эми ал акча менен каалаган адамыңыздан каалаган нерсени аласыз. Эмне үчүн баалар туруктуу турбайт? Эмне үчүн бир нерсе арзан, кээде өтө кымбат? Бул суроолорго жоопту эч ким атайын отуруп алып, бүгүн бааны мынанча кылабыз деп чечпейт. Баа бул миллиондогон адамдын ортосундагы сүйлөшүү. Биринчи, суроо талаптын кескин өсүшү Бишкектеги ижаранын мисалында. Элестеткиле, 2022 жылда күз айлары Бишкекте чет өлкөлүк орусиялык мекендештер келе баштады. Суроо талап бир эле убакытта батир издегендердин саны 5-10 эсеге өстү. Бишкектеги бош батирлердин саны өзгөргөн жок. Алар чектелүү болчу. Натыйжада мурун $300 болгон квартира азыр болсо $800 чейин көтөрүлдү. Бул жерде үй ээлери жаман болгону үчүн эмес, рынокто дефицит пайда болгону үчүн баа өстү. Жогорку баа эки нерсени шарт кылды. Кээ бир жергиликтүү туугандар батирлерин бошотуп, туугандарыныкына көчүп кетишти. Суроо талап азайды. Ал эми курулуш компаниялары жаңы үйлөрдү тезирээк бүтүрүүгө шашылышты. Сунуш көбөйдү. Дары-дармек же бензин. Эгер бензин 5 сомго кымбаттаса, сиз машина айдаганыңыздын таштабайсыз. Баары бир сатып аласыз. Бул икемсиз суроо талап. Баа өсө да берет, эл да ала берет. Ресторандагы тамак. Эгер сиз жакшы көргөн кафеде стейктин баасы 2 эсе кымбаттап кетсе, сиз жөн гана башка арзаныраак кафеге барасыз же үйдөн тамак ичесиз. Бул икемдүү суроого талап. Баа бир аз өссө, кардар дароо азаят. Жыйынтык, сиздин айлыгыңыз да бул рыноктогу баа. Эгер сиздин кесибиңиз боюнча адистер, мисалы юрист же экономист Бишкекте өтө көп болсо, компаниялардын кирешеси миллиарддаган сом болсо да, сиздин айлыгыңыз өчпөйт. Анткени сунуш көп. Ал эми сиз сейрек кездешүүчү адист болсоңуз, анда бааны сиз коесуз. Акча бул баалуулуктардын салыштыруучу тил. Бирок бизде инфляция деген жегич бар. Кыргызстандын өзгөчөлүгү, биз импортко өтө көз карандыбыз. Биз кум шекерди, майды, дары-дармекти, машинаны жана бензинди доллар менен алабыз. Эгер Москваде доллар 85-тен 95-ке чыкса, демек эртең глобуста баары кымбаттайт. Жада калса, өзүбүздүн жерде өскөн картошка да кымбаттайт. Анткени аны казган трактордун соляркасы да доллар менен келген. Ошондуктан Улуттук банк доллардын курсун туруктуу кармоого аракет кылат. Кыргызстандагы экономикасы башка өлкөлөрдөн айырмаланып, эки уникалдуу нерсенин үстүндө турат. Бул сырттан келген акча жана иштеги кредиттер. Мигранттардын акчасы бул биздин подушка безопасности, мындай айтканда коопсуздук жаздыгыбыз. Кыргызстан дүйнөдөгү мигранттардын акчасына эң көз каранды өлкөлөрдүн бири. Статистика боюнча мекендештерибиздин которгон каражат ички дүң продукциясы ИДП 25-тен 33%ке чейин бөлүгүн түзөт. Бул эмнени билдирет? Эгер Орусияда же Европада рубль менен евро төмөндөсө, Баткенде жана Жалал Абадта базарларда соода токтойт. Мигранттардын акчасы бул биздин курулуш тармагына жана автоунаа базарына негизги отуна. Эгер ал акча келбей калса, Бишкектеги жаңы конуштар курулбай, Рио же Автогиттеги машиналар сатылбай калмак.
Банк бул жөн эле сейф эмес. Банктар акчаны жаратышат. Сиз банкка 100 000 сом депозит койсоңуз, банк ал акчаны сейфке бекитип койбойт. Ал болгону 10 000 сомду камтып, резерв катары калтырып, калган 90 000 сомду башка бирөөгө кредит катары берет. Ал адам ал акчаны товар алат, сатуучу ал акчаны кайра банкка коет. Ошентип сиздин 100 000 сомуңуз экономикада 1 миллион сомдук жүгүрүүгө жаратат. Эмне үчүн бизде кредиттер 20-25%? Бул улуттук банктын ключевой ставкасына көз каранды. Эгер өлкөдө инфляция жогору болсо, улуттук банк ставканы көтөрөт, кредит кымбаттайт. Ал эми эл аз акча алат, соода азаят, бул баалардын өсүшүн токтотот. Сиздин январь айында алган кредитиңиз мартта берилбей калышы мүмкүн. Анткени мамлекет саясат өзгөрүп, акча кымбаттап кеткен болот. Биз таңкы кофеден баштап дүйнөлүк финансылык системага чейин келдик. Эми суроого кайтып келели. Сиздин айлыгыңыз кайдан келет? Көрдүңүзбү? Ал миллиондогон адамдардын чечиминен куралат. Бирөө Валбристе кийим кылат, бирөө банктан кредит алды. Улуттук банк доллардын курсун кармап турду. Ал эми сиз өзүңүздүн убагыңызда таксиге же маршруткага алмаштырдыңыз. Экономика бул татаал формула эмес, бул сиздин күнүмдүк тандооңуз. Ресурстар чектелүү, ошондуктан ар бир кадамыңыз өз баасы бар. Кийинки видеодо көрүшкөнчө аман болуңуз.